Орун алган меймандарыбыз жакындан атын атаса куту сүйүнүттө жакындан тааныштырып өтөлү. Мына ошол кече эле өздөрүнүн майрамын белгилеп, канча бир жылдыгын белгилеп, жакшы бир кубанычка бөлөнүп, бүгүн жакшы жаңылыктар менен келип отурат. Ооган согуштун ардагерлери, Ооган согуштун ардагери Жээналиев Мидин Шамшиевич бүгүн бизде конокто. Арыбаңыз. Жана ошондой эле Ооган согуштун ардагери Жети Өгүз районунун ардактуу атуулу, эл агартуунун маданиятына отличниги, Акшыйрак айылдык кеңешинин депутаты Жаналиев Рүстем Асанбекович бүгүн бизде конокто. Саламатсыздарбы? Хош келипсиздер. Сиздерди көргөнүзгө кубанычтабыз. Сөз башында куттуктап өтөлү. Кечээки майрамыңыздар менен. Рахмат. Кандай өткөрдүңүздөр? Келиңиздер. Анан дагы айтып калдыңыз эфирден сырткары. Дал ушул сыйлыкты дагы кечээ бизге ыйгарды деп төшпөлгү. Ооба. Ошолор боюнча. Көчө ушу мына бул за заслуги деген эмгек үчүн ошо орден тапшырды. Бул муну тапшыруунун себеби мен тетиги Акшырактан келдим да. Баягы жер титирейди аркы берки деп атпады беле ошол жерден. Келген себебим ушу орден тапшырууга чакырган экен. Мунун тапшырган себеби бу тоодо жүрсө, сабак берип жүрсө кандай деп да түшүнүшү мүмкүн кээ бирөөлөр. Анткени биздин караван тобу ушу ооганчылардын ардагерлеринен түзүлгөн ушу ансамбль. Биз мына жайында каникул учурунда мен ошол жактан келемин дагы тиги жанакы окуучулардын лагерлерине барабыз. Ошолорго концерт берип патриоттукка үндөйбүз. Андан тышкары бу 2 айда бирден каникул болот да, бир чейрек бүткөн сайын. Ошондо мен келемин, булар күтүп турат. Анан мектептерге барабыз, аскердик бөлүмдөргө барабыз. Ошолорго ошо азыр патриоттук тарбия кыргыз элинин жаштарына абдан керек болуп атат. Анан ошого өзүбүздүн чыгармаларыбызды арнап, ушу патриоттукка үндөйбүз да. Анан ошону биякта ушу военный атташе деп коет, аскер жагынан Россиянын Федерациянын адамдары бар. Ошолор менен чогуу иштешебиз. Анан ошолор Россиядан ушу орденди эмгеги үчүн деп көчө тапшырууга чакырган экен. Ошо көчө ошо орден алып кубанычта турабыз. Бул киши дагы грамота алды. Ушундай орус кыргыз эки элди ынтымакка чакырып, жаштарын бир патриоттуулукка чакырып атасыздар деген тарихте ошондой кубанычтуу күн болду көчө. Рахмат, сонун сыйлыгы менен куттуктап өтөлү агабызды. Ооба, сөзсүз түрдө куттуктайбыз дейли. Дагы да болсо бул акыркысы болбосун. Албетте. Сиз дагы дал ушул жакшы бир грамоталарга ээ болду деп калдыңыз. Эмне боюнча? Биз мына Ооган согуштун ардагерлеринин республикалык кеңешинин алдында түзүлгөн караван тобу мына көп жылдардан бери уюшулуп, ушундай жаштарды патриоттуулукка, мекенчилдикти сүйүүгө тарбиялоодо өзүбүздүн салымыбызды кошуп келебиз. Кечээ мына советтик аскерлердин Ооганстан жергесинен чыгарылгандыгынын 35 жылдык эскерүү күн мааракесин белгилеп алдык. Бул жалпы республика боюнча, мурдагы СССР мамлекети боюнча аябай чоң дата. Эмне дегенде ошол күнү советтик аскерлер Ооган жергесине чыгып кеткен. Эми эскерүү күнү деп айтканын себеби бул эскерүү күнүндө биздин кыргызстандык 7100дөн ашык жоокер катышкан. Анын ичинен 1,5 миңдей жарадар болушкан, 252 адам курман болгон, 4 жоокер дайынсыз жоголгон. Биз алардын элесин эскерип туруу тирүүлөр үчүн парыз деп ойлойм. Кыргызда макал бар, өлгөндөр даңкталмайын, тирүүлөр баркталбайт дейт. Биз кечээ ошо эскерүү кечесин жалпы республикалык деңгээлде өткөрүп, бардык райондордо, областтарда, Бишкек шаарында, Ататүрк паркында Оогандан кайтыш болгон жоокерлерге тургузулган эстеликте митинг реквием болуп өттү. Ага биздин шаар жетекчилиги, жогорку кеңештин депутаттары, министрлер катышты. Мен азыр ушул эфирден пайдаланып, ушу Ооган жергесинде кызмат өтөгөн биздин афганистер, бачаларды мынабу мааракеси менен куттуктап кетким келет. Бардыгынын үй бүлөсүнө аманчылык болсун, ден соолуктары чың болсун. Дагы ушу жаштарды патриоттуулукка тарбиялоодо өздөрүнүн жардамын көрсөтүп, үлгү болуп, жаштарга үлгү болуп, жаштарды туура жолго тарбиялоого дагы деле өзүнүн мүмкүнчүлүктөрү бар деп эсептейм. Эл жигит эр четинде, азамат жоо бетинде дейт. Ошон үчүн мен азыркы жаштарды эл жерин коргош үчүн эч кандай тартынбай аскер кызматына барып, мекенин коргош ыйык милдет деп ойлойм. Сонун, керемет. Жакшы. Эми оондук чыгармаларга кезек берсек.
кандай ооба дейсиң? сөзсүз түрдө келиңиздер дал ошол гитаранын коштоосунда аккордеондун коштоосунда жакшы бир чыгарма угалы. Кимибиз биринчи баштайбыз же чогуу аткарабызбы? Мидин биздин жетекчибиз ушу караван тобунда 4-5 адам барбыз. Ошо Мидин биздин жетекчибиз. Ошо жетекчи катары. Жетекчиликтен баштайлы анда. Жакшы болот Ошо келиңиз. Оған жергесинде курман болгон жоокерлерге арналган Афганистан деген ыр бар. Ошону тартылып коелу. Чаң жутуп бош талада барам чуркап, алдыда тургансыды ажал курчап, артымда элим жерим атам элим, кан төктүм коргоп сени, Афганистан, 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 коргойм сени кас душмандан. Чарчадым тамекиңдин берчи мага, жокпу айланаңды жакшы кара, көзүмөп алайынчы мүмкүн болсо, күзөтүң болсун бүгүн, тынчтык сага Афганистан, 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 Афганистан. коргойм сени кас душмандан. Чарчадым тамекиңдин берчи мага, жокпу айланаңды жакшы кара, ар жакта жатат окшойт жаны кейип, жардам бер ага дагы, сойлоп барчы Афганистан, 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 Афганистан. коргойм сени кас душмандан. Башталды когалаңы эми баткен, баралы бизин кайрып мазжа кеттин, атулдук милдетибиз аткаралы, кыргыздын шумкарлары, биздин элдин Кыргызстан, Кыргызстан, коргойм сени кас душмандан. Ал жактан кайтпай калган курбулардын элесин биз эч качан унутпайлы, 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 биз эч качан унутпайбыз, унутпайбыз. Баракелде сон. Мидин агабызга ыраазычылык билдирели. Өтө чындап эле эл жерге, жигиттерге дем берчү сонун чыгарма. Анан эми биз дагы бир чыгарма аткарып берели. Рүстөм ага. Мен өзүм деле чыгармамды аткарсамбы деп турам. Анткени мен вертолетный 714 секретный авиаполкто служить эттим, тиги Афгандан келгенден кийин кайра чакырып, анан ошо кезде ак бантик байлап башыңа деп балдар марш жокушундай болуп калды, билесиздер. Анан командир полка Талипбек деген полковник бар эле, айтты, силердин араңарда акындар бар, ырчылар бар, аркы берки вот человек консерваторию закончил деп эле. Летчик деп эле айтат, любите девушки летчиков деп. Эмне вертолет жөнүндө сөз жок. Анан илгери Ысык-Көл областында Чекиров деген киши 3-чү секретарь болуп турганда айтыптыр. Ысык-Көл жөнүндө ыр бар, Четөгүз сендей Жергада деген ыр бар. Эмне бул түп району жөнүндө ыр жок десем, Мергенбай деген ошо кезде тиги бир ырчы аксакал киши бар болчу, ошол туруп айтыптыр. Бу караныңдан кагылайын түп дегенде эле сөз бүтүп калып атат аксакал деп. Рёгилев туура келбей атат. Анан биз да айттык, бу вертолет деп кандай жазабыз? Бу Рёгилевке туура келбей атат десек. Задача за месяц, чтоб звучала песня про вертолет. Ошентип айтты Алише. Анан баарыбыз дегенде ойлонуп калдык. Анан илхом келсе, бу кыргыз эли деген ушундай таланттуу эл. Булар баардыгын эле колунан келет. Түпкө деле ыр чыгарат дейсизби? Жумакадыр Каныбек айткан, кыргыз бу өлгөн кишини эле тирилте албайт, калган баарын колунан келет депчи. Аскарында ошо бир вертолет жөнүндө ыр жаздым эле, анткени Афганистанда жана буктурмага түшүп калган кезде вертолетту Кудайдан
күтчүбүз да, ал келип ошо неметип кетчү тиги куткарып. Анан ошо вертолетто катапульт болбойт да. Анткени мотор үстүндө күйшү ал сразу эле мындай барасы астынан туурап кетчүдөй болот. Анан анда катапульт жок, өмүрдөн да кымбат турат деп ошону жаздым эле, көп жыл болду, азыр ошону аткарып келем. Жакшы болду келиңиз анда, эске салалы. Лядан чечсем болот. Ылдый түшүңүз, ылдый. Аба жире вертолеттор баратты, көргөн элди суктандырып каратты. Афганистан көз алдына элестеп, учкуч жокер ушуларды жаратты. Афганистан, Афганистан, алып калдың ден соолукту, жаштыкты. Афганистан, Афганистан, алып калдың ден соолукту, жаштыкты. Торгой сайрап таң жаңыдан атканда, бейпил элим тынч уйкуда жатканда, жокту ишке буйрук келсе учкун деп, көтөрүлөт вертолеттор асманга. Афганистан, Афганистан, алып калдың ден соолукту, жаштыкты. Афганистан, Афганистан, алып калдың ден соолукту, жаштыкты. Элдин жердин ишеницин актаган, жокер уча тоо бүркүттү таптаган. Өмүрдөн да кымбат турат бул кесип, вертолетто катапульт жок сактаган. Вертолетто, вертолетто, вертолетто катапульт жок сактаган. Афганистан, Афганистан, алып калдың ден соолукту, жаштыкты. Алып калдың ден соолукту, жаштыкты. Сонун мыкты чыгарманын бири болду десек да болот. Ооба. Буюрса дагы да болсо маекти улантабыз ага чейин. Биздин агаларыбыздын үнү ушунчалык жагымдуу экен. Ооба. Канча жашка келбесе дагы ошончо издин баардыгын басып келбесе дагы сиздерге ыраазычылык билдирели. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Анан эми суроолорубузду узаталы. Негизи эле дал ушул өзүңүздөр айтып калдыңыздарбы, топтун негиздөөчүсү катары, деги эле башчысы катары азыркы тапта кандай ийгиликтерди багындырып жатат, ошол боюнча. Азыр бизде суроого чейин Суроого жооп алабыз, ага чейин кыска жарнама бар экен. Мгм. Ошону көрүп алалы, андан кийин улаталы. Россиядан тез акча которуулар менен мен үй бүлөмдөн алыс болсом да өзүмдү жакын сезем. Менин жакындарым ар дайым колдоо жана камкордукту сезет. Мен үй бүлөмдүн тиреги болуп кала берем деп ишенем. Аралык алыс болсо да Жардам беребиз. Алыстагы жакындарга Сбербанк онлайн аркылуу Россиядан Кыргызстанга комиссиясыз акча которуулар. Сонун негизи эле жанагы суроого жооп алалы. Деги эле азыркы тапта дал ушул топтун ийгиликтери тууралуу айта кетсеңиз. Биз эми ушул ардагерлердин республикалык кеңешинин алдында түзүлгөн караван тобу бир көп жылдан бери, 15 жылдан бери түзүлүп, өзүбүздүн өнөрүбүздү жаштарды патриоттуулукка тарбиялоодо көрсөтүп, ар кандай мектептерге барып, жолугушууларды, ар кандай ооганчы жоокерлердин мааракелеринде, концерттерге катышып жүрөбүз. Мына кече жакында ушу 35 жылдык биздин мааракеге Улуттук академиялык кыргыз драма театрында өзүбүздүн Ооган илеби деген концертибизди берип алдык. Бул концерт аябай ийгиликтүү өттү. Концертке кыргыз эстрада белгилүү ырчылар келип катышты. Ооган ардагерлерине биздин ушул быйылкы маараке датага биздин белегибиз болсун деп, биздин лидерибиз
Рыспаев Кожобек Жайчыбекович өзү башында туруп ушунда уюштуруп биздин республикалык кеңештин колдоосу менен ийгиликтүү аябай аңчылык менен өткөрдүк. Ошол күнү аба ырайы да мындай татаал болуп турганына карабастан аябай ийгиликтүү өткөрүп алдык. Эми мындан кийин да биз дагы алдыда буюрса көп жакшы мынабу советтик аскерлердин майрамы келатат 9 май. Ушундай мааракелүү даталуу күндөрү өзүбүздүн өнөрүбүздү тартуулап жаштарды патриоттуулукка тарбиялоодо өзүбүздүн салымыбызды кошуп келатабыз. Эми мен ушул учурдан пайдаланып ушул дагы деле айтып кеттим. Мен бул музыкадан тышкары дагы ушундай өзүм чыгармачылык менен алектен ырларды жазып жүрөм. Ооган жергеси жөнүндө ырларды жазып жүрөм. Азыр эгер мүмкүнчүлүк болсо азыр бир аздан кийин ошол ырларды окуп бергенге аракет кылайын. Мүмкүн болсо дароо эле Анда ошол Ооган жергесинде курман болгондордун элесине өзүм Ооган согушунун көрүп келген жоокери катары жазылган ырларымдын бирөөсүн окуп берейин. Бул салам бача деп аталат. Бача деген сөздүн мааниси бул фарсы тилинен которгондо бала, баягы жигит деген сөздү билдирет. Биз ошо Ооганчы азыркы ардагерлер бирибизди бача деп чакырабыз да. Бача дегенде биздин пароль сыяктуу да түшүнөбүз да. Бул Афганга барып келген жоокер экенин белгилүү. Ошондо мындай деген ырым бар. Ассалому алейкум, кандай бача, эмнегедир бүгүн сен болдуң капа. Эстедиңби ошол күндүн көз ирмемин, октор атылып жатканын жалын чача. Ант берип коргош үчүн элди жерди, аттандык тээ алыста Ооган элге. Эске түшөт Асказоосу топурагы, арадан канча жылдар өтсө деле. Пандишери, Жалалабад, Кабул, Баграм, бул жерлерде болгонбуз далай ирет. Душмандардан коргогон жоокерлерди айтышчу эле Оогандар шураби деп. Тизилип колонналар баратканда, Асказоодо душмандар бугуп жаткан, билгизбестен түн ичинде кол салышып, БТРди, танканы талкалашкан. Канча жоокер курман болду бөлөк жерде, кайта кайтып келбеди өз элине, аларды унутууга акыбыз жок, мекен үчүн өз жанын бергенине. сонун баркелде. Эми Рүстөм мырза, сиздерди ар тарапты ачканга аракет кылалы. Комуз дагы жөн келбесе керек. Бир чыгарма аткаралы келиңиздер эми. Бу бизде жана азыр фонограмма деген белекет чыкпады беле. Ооба. Анан эле ырдаса эле ойлойт экен да, фонограмма менен ырдап атат деп, жөн ырдаса деле. Биз жандуу менен эле ырдайбыз. Анткени ошо бул кишинин дагы музыкалык билими бар. Мен искусство институтунун дирижерлугун бүткөнмүн. Аскер дирижер болуп жүрдүм отставкага чейин. Анан көбүнчө орусча ырдасак эле ойлойт экен да, бул фонограмма менен орусча ырдайт деп, комузча, чертип кыргызча. Бир тастыктайлычы келиңиз, таңкымандай тартуулап жалпы көрүүчүлөрүбүзгө. Анын үстүнө мына ушул кечээки өтүп кеткен Ооган согушунун ардагерлерине майрамын утурлай келе жаткан жалпы мырзалардын майрамын куттуктап бир чыгарма аткарып бериңиз ага. Келиңиз. Келиңиз. Эми аталардан ырдап жүргөн ыры Даанышман деген ырды ырдап берейин. Муну Кытай жергесинде барсам, ошо кызыл суулук кыргыздар анан Кашкарда ошо ырдашат экен. Анткени баягы 30-жылдары жылдары советтик аскерлер ошо кезде барып революция тургузган Кытайга. Анан ошондо ошо тиги бир разведчик киши ошо жакта көп жыл жашап, анан Чыныке деген бир ашкан аябай сулууга үйлөнгөн экен. Анан ошо кайра биякта согуш башталып 41-жыл. Анан аларды атазып айтып эткенде кайра келем деген экен. Анан кайра келем деп биякта согушка катышып бара албай калат да. Анан бара албай калса, ал жерден ошо билинип калат, разведчиктин аялы бул деп. Анан ошонун эшигинин алдына оор казып туруп, 2 солдат жатчу экен. 7 жыл жаткан экен, эмнеге келбейт? Сен бирөөнүн кабар берип койдуңбу деп аны күндө кыйнайт. Анан ал бир кыздуу болот. Анан кызы 7-ге чыккан кезде бияктан ошо кабар болот, разведчиктер айтат да, ушундай күтүп жүрөт, ушундай кыздуу болдуң эле, сени келет десе келбей койдуң, анан сен ошол жакта калган бир тууганыңды эл душманы кылып, элдин көзүнчө атып өлтүрдү десе, анан ошол разведчик барыптыр. Бирок тиги жака барба, оор казылып турат дейт да. Анан ошо барып, ошо жерден деге инисине Куран окуп, анан кайра кайтарда тиги Чыныкеге, Чыныканга барбай кетиптир да. Анан барбай кетсе, тигилер айтат,
эмнеге сага келбей кетти, сен демек бир белги берип койгонсуң, сен советтер менен байланышың бар деп түрмөгө камайт. Анан ошол жерде 40 жыл жатыптыр түрмөдө. Кызын жетелеп кеткенде, 7 жаштагы кызын. Анан чыкканда ошо надзирательге турмушка чыгыптыр ошо түрмөдөн кызы. Анан 91-жылы чыгыптыр түрмөдөн, Боздоң деген жерге келип жашап атат дегенмен бардым. Ошону кызыгып барсам, ошо 3 жыл жашап туруп, каза болгону 1 жыл болгон экен, Боздоңго коюлуптур. Анан кызы болсо тиги Үч Турпанга көчүп кетип таба албай калдым. Анан ошол разведчик ошо барганда инисине Куран окуп туруп, анан ошо Даанышман деген ырдырдап кеткен экен. Бир жолуксак, айылган чочуйм барыштан депчи. Анан ошол Кытайдагы кыргыздар ошо Даанышманды Азыр биз ошол Даанышманды аткарабыз. ошону аткаралы. Айбай эле жакшы болот. Келиңиз. Атыңдың ауғы алыстан, айылыңдан чочуймай барыштан, ашықтық ай оту желімдей, ан сайын амаға жабышқан, жабышқан. Aman bola gayra görgünce, asıl jara kurbunca danışman, armanı da kalbas jüröktün, arzıgana жерден табышсam, табышсам. Кайыр коша кайра көргөнчө, кадыр кече курбум данышман, капасы да калбас жүрөктүн, арзыгана күнү табышсам, данышман. Керемет, сон сиздерге ыраазычылык билдирели. Дагы бир жолу өтүп кеткен жана келе жаткан майрамыңыздар менен чын тилибизден куттуктайбыз. Бар болуңуздар, аман болуңуздар, кылымдык өмүр тилейбиз. Мына ушул төшүңүздөр толо шыгыраган, жаркыраган, мына ушул төш белги, медаль, ордендердин баардыгы бекерден бекер келбейт экенин биз дагы сезип туюп турабыз. Бул албетте сиздердин эмгегиңиздер. Кай бир учурда биздин элибиздин бейпилдиги, тынчтыгы үчүн бир жан үрөгөнүңүздөр үчүн ар убакыт таазим этип келебиз сиздерге. Бар болуңуздар, эми дагы да болсо сиздер менен кененирээк сүйлөшкүбүз келет, бирок убакыт деген чектелүү бизде. Жалпы көрчүлөрүбүз менен сапарыбызды уланталы. Ооба. Сиздерге чоң рахмат, бар болуңуздар.